Улустун улуу күнү Кыргыз элинин жаңы жылы болгон Нооруз майрамы студенттер менен болчок милиция кызматкерлери тарабынан белгиленди. Республикалык окуу борборунун Ош шаарындагы филиалынын курсанттары Ош мамлекеттик педагогикалык окуу жайынын студенттери менен биргеликте Сармерден уюштурушкан. Максаты улуттук майрамды даңазалап, эзелтен келаткан үрп-адат, каада салтыбызды келечектеги кесип ээлерине сиңирүү. Биздин болочок милиция кызматкерлерибиз эл менен тыгыз байланышта болуп, чогуу биргелешкен ушу студенттер менен иш чара өткөрүү максатында. Экинчиден, бул эми Нооруз да. Балдарга да бир жаңылануу керек, окуудан, болгон иштен мындай алаксыш керек да. Ошол себептен ушул биргелешкен иш чаранын алкагында ушундай иш чара өткөрүп атабыз. Таңы шайық сырттан деп, катуу кетти талабы. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгынын алкагында өткөрүлгөн майрамдык иш-чара Сармерден менен уланды. Улуттук ыр бийлер жаңырып, макал лакап, ак ийнек айтылып, Нооруз шаңы жаңырды. Мындай оюн-зоок программасы албетте милициялардын руханий байлыгына, улуттук баалуулукту жайылтууга, кыргыз наркынын бүгүнкү күндөгү жайылышына аны менен катар эле жанагы дүйнөлүк дем уңгу жолдун программасынын негизинде да абдан төп келип тургандыгы жакшы жашан катары айгинеленип турат. Акыя, кокуя. 6 күнү кечинде, тоок кананын ичинде, өлгөн тоокту кемирип, ушулар жатат семирип. Таланттуу студенттер менен курсанттар кезек менен өнөрлөрүн тартуулашты. Окуу менен биргеликте маданий иш-чараларга жигердүү катышкан жаштар бул саамалыктан өзгөчө руханий азык алып жатышкандыгын айтышты. Бүгүн чоң даярдыкка келдик. Бүгүнкү учурда мына биздин өзүбүздүн филиал менен ОГИПнин кыздары менен биргеликте ОГИПнин агайлары бизди даярдашты. Буга чейинки чогуу биргеликте чалып барып, бүгүнкү учурда концерттин алдында буюрса жакшы деңгээлде, мыкты деңгээлде даярдыктар болду. Өзүбүздүн көрсөтө турган кичине немелерибиз бар. Өзүбүздүн өздүк немелерге, кондокторубузга, өзүбүздүн өздүк курамдарга кыргыз милициясы ушул кандай экендигин элибизге таңктап көрсөтүп, жаштардын милицияга ишке киргенге мындай кызыгуусун өстүрүп, ошого болушунча өзүбүздүн аракеттерди кылып атабыз. Эске салсак, Ош шаарында Нооруз майрамын утурлай бардык мекеме ишканаларда, мектеп, бала бакчаларда түрдүү иш-чаралар өтүп жатат. Негизги салтанат 21 мартта борбордук аянтта белгиленет. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.